ошондо. Марлен Абдрахманович, мыйзамда көрсөтүлгөн боюнча кыргыз автомобилдер транспорт жөнүндө мыйзамда 6-беренесинин 6 пунктунда негизинде коммерциялык ташуу үчүн оң рулдуу автомобилдерди пайдаланууга тыюу салынат. То есть Тыюу кылып атасыздар. Салынат, мыйзамда көрсөтүлгөн. Азыр эме ушул бияктан чыгарып койсоңор, значит, экинчи мыйзам менен алар тыюу салынып, оң рулдагы таксилер жүрбөсүн дегенге алып барып атасыздарбы ошондо? Бул мыйзам бар, бул мыйзам буга чейинки мыйзам бар. Билем, түшүнүп атам, бирок лицензияда булар лицензировать этилсин дегендерин чыгарып атасыңар да азыр таксиден. Эми азыркы лицензияны жанакы жеке дегенде алып салсак, силер ошону алып калганы менен прямой берки закон действие берсин деп атасыңар дагы. Жөнөкөй такси азыркы иштеп аткандар таксиде иштебей калсын деп атасыңар ошондо. Оң рулдугулар. Жок, бул жерде бул лицензияны бул мыйзамды кабыл алууда биз ушул сиздер жакшы билесиздер, азыркы учурда бул лицензированияны ушул президентибиздин указы менен ички иштер министрлигине берилген. Бул пассажирный транспорттук лицензирование биз азыр өзүбүзгө алганбыз указдын негизинде. Азыр ошол указдын негизинде биз Минтранспорттон өзүнүн штаты менен кошо бардыгын алганбыз. Бизде лицензиялык отдел ачылган. Республиканын 30 штаттык единица менен азыр иш жүргүзүп атышат. Биз ошонун негизинде бул лицензияны бүгүнкү күндө ушул указда көрсөтүлгөндөй коопсуздукту, жол коопсуздугун кыскартуудагы, адамдардын өлүмүнүн азайышына, ошого карата бул тартипке келтирүү боюнча бул эмени киргизип атабыз. Эми ал общий указ болгон, бирок указда оң рулдуу боюнча эчтеке да айтылган эмес да. Азыр мындай так эле айтып коюңузчу, оң рулдуу бар таксилер жүрбөсүн деген багытта кетип атасыздарбы? Урматтуу Так эле. Марлен Абдрахманович, уруксат болсо мен жалпы түшүнүк берип коючу. Өзүңөргө маалым болгондой, Кыргыз Республикабызда бизде такси деген бул нелицензированный вид транспорта перевозок болуп калган. Азыр деген бул маршруткаларда, автобустарда, таксидагы жүргүнчүлөр ташыйт. Пассажирский транспорт. Бирок таксилер эч кандай лицензия албайт, эч кандай лицензионный требования жооп бербейт. Бул биринчиден тажрыйбасы жок эле бүгүн праваны алып эртең такси болуп иштей берсе болот. Анан деген бул баарынын бирдей шарты бирдей болуш керек. Что маршрутканыкы, что таксиники экөөнүкү бирдей шартта болуш керек. Алардагы маршруткаларда кандай болуп тур, такси эртең менен текшерилип чыгыш керек. Анан деген айдоочунун ал акыбалын, техниканын состояниясын бүт баары каралып туруп, бул деген бир багытта жумуш алып барылыш керек. Ошол боюнча биз алып келип атабыз. Жанакы сиз айтып аткан оң рулдуу автоунаалар боюнча бул уже действующий законда, закон об автомобильном транспорте, Октябрь айткандай 6 беренесинде бuyakta деген тыюу салынган. Ташыганга тыюу салынган. Ошондуктан ушул закондун талаптарына ылайык биз деген лицензирование болгондо дагы оң рулдуу автоунааларга лицензия бере албайбыз. Бул өтө кооптуу. Марлен Абдрахманович, сиз туура белгилеп атасыз. Анткени азыр бизде деген эң жеңил ушул жумуш болуп калды. Анан деген көбүнчөсү ошол эле Армения мамлекет, башка мамлекеттен келген оң рулдуу автоунаалар менен ушу такси услугаларын көргөзүп жүрөт. Ошондуктан законду карасаңыз, биздин закон долбоорунда ушу 6 айдын ичинде өздөштүрүүгө киргизгиле деп атат да. Деп жазып атабыз. Ушу 6 айдын ичинде балким закон боюнча туура келбейт. Караштырсак
Мырлан Турганович, биздин деле андай максатыбыз жок барында эшикке чыгарып иштетпей салалык деген. Бирок деген мыйзам деген шаардын ичинде уруксат болот, анан межгороддо уруксат болбойт деген избирательный характер иштей албайт да. Ошондуктан биз деген эмнеден чыгып атабыз? Негизги оюбуз то, что бул деген коопсуздугунан карап атабыз да. Анткени дегенде биз буга чейин да айтып келгенбиз. Ушу оор жана өтө оор кесепеттер менен коштолгон жолуна кырсыктардын ушу 60%-ын оң урулду автоунаалар берет. Ошо бир жол кырсыгында 3төн көп же 5тен көп адам бир каза болуп калган. Ошолордун оор кесепеттер менен коштолгон жолуна кырсыктарды ушу оң урулду автоунаалар берип атат да. Ошондуктан бизден биринчиден ооба ага жумуш бериш керек. Бирок коопсуздук бар да. Аны айдап жүрүп туруп элдин баары кырылып калса ким жооп берет? Анысы да бар. Аны да караш керекпиз. Мен эми жооп берип коеюн мындай да, урматтуу ички иштер министринин сотрудниктери, туура түшүнсөңүздөр, ал оң урулду болобу, сол урулду болобу, биз убагында уруксат бергенде көп киргизип алган, анан көп таксисттер именно оң урулдун айдаган себеби алар сапаттуу болот. Алар кечке эле запчастьтин акча кетирбей, ошол бир аз ыңгайлуу болот. Ошондуктан алар ушул машинелерди алган. Билесиздер, алар ичинде 7 адамга чейин патрон болгонго байланыштуу, булар ошон үчүн көбүрөөк минген. Анан ошого байланыштуу, анан албетте ДТП болгондо ал машинелер көп болсо, алардын саны статистика боюнча көп болот. Кече мына Бишкекте 3 машина айланып кетти, авария болуп, үчөө тең сол урулду. Анда эмне алар айтпайбыз анда? Андай подход бир аз туура эмес. Биз баары бир 6 ай аз. Мен ойлойм, бул туура эмес. Келиңиздер, азыр биринчи окуу бул. Экинчи окууда айтыңыздар, өзгөртүңүздөр, срокту узартыңыздар. Эч кандай 6 айда бир дагы таксисттан сатуу жетишпейт. Туура түшүнүңүздөр, урматтуу коллегалар, мен сиздерди мындай жөнөкөй эле эшикке чыгып эле карап көрүңүздөрдү суранам. Өтүнөм. Жөнөкөй элге кыйынчылык болуп калат бул. Рахмат. Марлен Абдрахманович, конечно, биз мыйзам бар тең эл үчүн иштеш керек, жарандар үчүн иштеш керек. Сунуштарыңыздар бериңиздер, карайлы. Бирок дагы бир белгилеп кетчү нерсе, мынакей өзүңүздөргө бир кичине статистикага токтолуп кетейин. Биздин урматтуу президентибиздин ички иштер министри алга койгон талаптарында ушул жол кырсыгын кыскартууну катуу көзөмөлүнө алганда. Анан мынакей быйылкы жылы биз ушул жол кырсыктарына быйылкы азыркы күндөгү бүгүнкү күндөр статистикада мисалы былтыркыга караганда 220 адамдын өмүрүн кыскартууга иштерди алып бардык. Андан сырткары мынакей биз ушул мыйзамдарды жана дагы берки мыйзамыбыз автомобилдин эме закондорду өзгөртүү боюнча мыйзамдарды киргизип атабыз. Ушулардын баардыгын тең биз тартипке келтирип алсак, бизге биринчи эл да түшүнүш керек. Адамдын өмүрү кымбатпы же бир материалдык ценность кымбатпы? Биз ушуну биринчи мына сиздер да эл өкүлдүк катары туура кабыл алышыңыздар керек. Эл да туура түшүнүш керек. Адамдын өмүрү деген бул баага турабы? Ошон үчүн биз ошону биринчи ойлошубуз керек. Мен ошону сиздерде суранып келет элем. Мен сиздерден дагы бир нерсе айтып кетейин. Адам өмүрү боюнча бир жакшы мыйзам сунуш кылдым эле. Мына сиз азыр президент айтып атасыз, мен да айтып коеюн, министрге жеткизип барыңыз. Президент тапшырма берген. Грузияга барып келгиле деп, экөөбүздү барып келгиле деп айтты эле министрди же жан министрди. Мына бир жылга жакын убакыт өттү, дагы деле мен менен эч ким бара элек. Канча айтып атам, барып келгиле мен менен, көрүп келели. Ошол жакта мен айткан жанагы среднестатистический скоростьтагы мыйзамды кабыл алган. Дароо эле ДТП токтогон. Дароо эле токтогон, азайган. Ал жерде оң урул болобу, сол урул болобу, жөнөкөй машина болобу, джип болобу, айырмасы жок. Бардыгы бирдей ылдам менен жүрүп калат да. Точка Адан точка Бга бир убакыт берилет, ошол убакытта гана жүрөт. Мисалы Бишкектен Көлгө чейин 2,5 саат, 3 сааттан эрте келсе штраф болот дегенди киргизип койсоңуз, министр болобу, жөнөкөй депутат болобу, баары шашпай деп калат. Мына ушунда ДТП азайат. Эч ким эч жака шашпайт эле.
Ушул мыйзамды кабыл алып бериңиздер, андан көрө комплекстүү ушуну чоң алып кетели. Мен сунушту айтып элем. Батыраак учуп барып келели ошо Грузияга. Эми велосипедти ойлоп тапкандан, таап койгондордон барып көрүп келели десе барбай атасыздар, анан азыр могу мыйзамды айтып атасыздар. Мен сунуш кылам. Экинчи окууда өзгөртөйлү, жакшына эл үчүн иштеп берели, өзүңүз айткандай. Адам өмүрү бир, бирок башка жагында карайлы. Рахмат. Марлен Абдрахманович, сиз туура айтасыз, сиз менен бул темада сүйлөшкөнбүз. Бул барып келүү боюнча сиз экөөбүз баралы деп сүйлөшкөнбүз. Андан кийин сиз менен биз баягы сиздин убактыңыз болгон жокпу, биз ал эмени мен министрге айткам. Анан чындыгында бул Марлен Абдрахманович, урматтуу депутаттар, биз ушул жанакы жергиликтүү райондордо, шаарлардагы автовокзалдар, жана такси стоянкалардын баардыгын тең биз өзүбүз ручной, биздин министрибиздин тапшырмасы менен журналдарды ачып, ручной эмгек менен журналдарды ачып, ушул жана сиз Марлен Абдрахманович айтып атпайсызбы? Момча саатта келиш керек деген эме менен ручной эмгекти кылып келатабыз да, ушул күнгө дейинчи 55 журнал ачканбыз ушу республика боюнча. Ошонун негизинде жергиликтүү биздин ГАИ кызматкерлерди ошол жердеги таксилердин баарын учетко алып, шаарда мисалы Караколдон Бишкекке чыкса кандай убакта келиш керек, эрте келгендердин баарын бияктан көзөмөлдөтүп, ошонун кесепетинен мынакей статистиканы карасаңыздар, ушу пассажирный эмени таксинин эмесинде жол кырсыздары азайды. Муну биз азыр ушуну үмүт этебиз. Бул лицензияны тартипке келтирбесек, келтиришибиз абдан абзел да бүгүнкү учурларда.